500 кызмат аткарат организмдечи. 500 кызмат аткарат. Демек биз боорду абдан жакшы сакташыбыз керек экен. Бооруңузду бул чөптөр тазалап берди. Сиздин эртерастериңиз баары жакшы болду. Сизди кайра бул фитотерапевт байке кайра чакырганда келгин, мен сага возможно мүмкүн курттарга чөп берем деп айткан, мүмкүн гриппилерге чөп берейин деген, мүмкүн бул туздарды айдап чыга турган чөп берем деп ойлогонда, бирок биздин пациент өзү билендик кылып барбай башаламан чөптү колдоно билгени үчүн кызартып, ашказандын ичин кызартып, ичегилердин ичин кызартып оорутуп алганда, анан бул жок, мен чөптүн жаман болдум болуш керек деп келдиңиз да. Жок, сиз башаламандык кылып, ошол былжыр деп коет да, ашказанын ички чеги, жоон чегинин былжыр чеги бар. Ошону бир аз кызартып оорутуп алдыңыз да. Бирок сиздин эртерастериңиз сонун болгондо мен абдан сиз мындай абдан кубанып турам да. Адамды чөп жакшы кылганына мен абдан кубанып турам. Эми болгону билесизби эмне сизде бул сиз илгери эле сиздин өтүңүз жакшы иштеген эмес да. Ошо илгери өт жакшы иштебестен адамда холестериндер калып калган, адамда мочевой кислоталар калып калган, адамда ортофосфорный кислота жүрөт, адамда микробдор жүрөт, микроорганизмдер жүрөт, паразиттер жүрөт, гриппилер жүрөт. Демек, азыр сиздин задачаңыз кайра ошолорду өлтүрө турган чөптөрдү ичишиңиз керек. Эми бул жерде сөзсүз түрдө көрдүңүзбү, бир эле чөп менен эле кармалып калбастан лимфомассаж, сүлүк, диета 5 күнүнөн жасаш керек. Мына ошондо сиздин организмиңиз жакшы болот. Биздин пациент эмнеден чочулуп келген? Мен боорумду оорутуп алдым окшойт деп келген да. Албетте цирроз менен ооруган адамдарды көрүп атат интернеттен. Ошолорду көргөндө дагы мээге жаза койгон кокуй деди, мен мына оң жагым ооруп атат, мен цирроз болуп калдым болуш керек деп келген ушинтип келдиңизби? Мына ушундай ой менен келген да бул жакта. Жок, сиз коркуп кетип келдиңиз. Жок. Коркуу өттүн жакшы иштебей калышынан. Сиз корктуңузбу? Өтүңүз жакшы иштебей калат. Бардык адамдар, урматтуу мекендештер, тирүү жан корктубу? Өт иштебей калат. Сиз биринчи корктуңузбу? Туруңуз дагы башка бир жерге барып өттү иштетип, өттү түртүп, өттү кыймылдатып, органдарды кыймылдатып коюңуз, кайрадан өтүңүз менен бооруңуз жакшы иштей баштайт. Демек, сизде коркунуч жок. Эч кандай коркпоңуз, кайра барыңыз, ошо эми айтыңыз, мен айткан нерсени түшүндүрүп бериңиз, эми сиз деңиз мага курттарды өлтүрө турган чөп беришиңиз керек деп айтыңыз. Хорошо? Мына мен да кызыгып турам, барып боорду тазалап алсамбы деген. Мен барган эмесмин, чындыгында сүйлөшкөн эмесмин, мындан бир 2-3 жыл мурун бир барган элем ал кишиге. Мен өзүм деле азыр барып, ошол кишинин чөбүнөн алып ичип көрсөм деген ой кетип турат. Урматтуу мекендештер, жакшы болуу бир эле нерсеге байланыштуу эмес. Көп нерсенин баарын колдонуш керек экен. Эми чөптү айттым. Эми бады. Бадыны тоже мен жамандай албайм. Бады тоже Кыргызстанда чыктыбы? Демек ал жакыныраак, бизге жакыныраак болот. Эмне үчүн бады чыгарат? Эмне үчүн чөптүн өзүн берди? Бады, мына ошо сиз мына куркума, лимонду көбүрөөк ичип, башалама кылып койгон үчүн алар прямой ашказандардын клеткасын кызартып салды да, бады кызартпайт да. Алар майга аралаштырып жасалат, балга аралаштырып жасалган үчүн алар ашказанды, ичегини, былжыр чегди кызартып оорутпайт да. Ошон үчүн бады кылып чыгарат. Айырма жок. Бул да чөп. Бул бады майга, балга аралаштырып чыгарат экен. А чөп өзүн прямой ичеси да.